Сагын Бүбү апа 35 жылдан бери сууну ташып ичет. Жаш кезинде күчү көбүрөөк болуп, мындай иштерден кашчу эмес. Картайганда минтип кошуна колоттун жардамына муктаж. Мурун көбүрөөк чыкса, анан 2 жылдан бери ушинтип суунун деңгээли түшүп кетти деп тиги водокачкада да бул самотек менен иштейт экен да. Свет менен эмес, азыркы заман немеси эмес да, илгерки бойдон эле. 60-жылы салынган бе, 60-65. Ошол жылдар салынган экен. 62 жашар бааргер өмүр бою колхоздо саанчы болуп иштеп, айылдык кеңешке депутат болуп шайланган. Азыр ардактуу эс алууда. Анткени менен үйүндө түйшүгү көп. Балам 40 жашта, бирок инвалид 1-группадагы. Мына короом жерде 80 соток жерим бар, ошол айдалбай калды. Жазында болсо эс алууга таптакыр убакыт калбай калат. Короосундагы 15 сотик менен 80 сотик үлүш жери бар. Муну иштетүүгө бааргердин дайыма эле чамасы жете бербейт. Экөөнү бири 2000ге. 2000 айтам, жарымы соляркасы, жарымы работасы болот экен да, жумушу болот. Анан ошол убактында табылбай калып, 1-2 үй сайын сүттүн акчасын өткөрөсүң. Анан кыргызча айыл апасы да бар да, айыл апага да барбай койсоң да болбойт. Аларды беребиз, антимтебиз. Ынтымак деген бар айыл ичинде. Чүй областынын Жайыл районуна караштуу бул айыл Орто суу деп аталгандай эле сууга бай. 2 метр тереңдиктен суу чыгат. Саздак көлчүктөр да жетиштүү. Анткени менен таза суу түтүктөрү жетишсиз. Совет маалындагы түтүктөр эскирип, жешилип бүткөн. Суу 65-жылы. Ошондон бери эч ким мындай сууну оңдоп, мурда Союз учурунда бар болчу биртикке. Анча-мынча жанагы сантехник дегендер оңдоп эметип кетчү. Андан кийин сууну эч ким карабай калды. Кээ бирөөлөр үйүнө киргизип алышты. Үйгө киргизгенден кийин суу азаят. Мына тегереге суу жетпейт. Көбүнчө мынантип очередке туруп 5-6 киши 20 мүнөт, 30 мүнөт эл күтүшөт. Бир өкмөттөн жардам жок. Мындай жерим айдап берейин, жок, короомду айдап берейин. Короомду акыга айдатабыз. Бир 15 соток короомдучу. Анан кийин балдарыма да жардам жок. Кичинекей неберелерди багам. Буларга да кичине школ жагынан кичине поддержка кылса, жардам берсе өкмөт. Таза суу, айыл чарба техникалы аймактык жаштарга билим берүү. Кара Балта шаарында ачылган Өнүгүү партиясынын өкүлчүлүгү так ушул негизги багыттар боюнча иш алып барууда. Айылдык шарттарды өнүктүрүүдө жалгыз эле партиянын эмес, айыл өкмөтүнүн жана жергиликтүү тургундардын аракети маанилүү. Насостор бузулуп калат. Алардын жанагы оңдогону кымбатыраак болуп, жана давлениялары жетишпей, жазга маал ушундай кичине муктаждар болот да. Айылдарда кышкысында тоңуп калат. Жарылган түтүктөр бар, теги 60-жылдарда салынган эмелер бар экен, ошолордун көп эмелери бар экен. Аларга дагы ушу жардам берели деген ниеттери бар болот да. Бүгүнкү күндө партиянын өкүлдөрү жерлердеги тургундардын үнүн угуп, көйгөйлөрдү биргеликте чечүүнүн жолун издөө менен алек. Бирок айрым айыл башчылары көйгөйлөрдү тартууга нааразычылыгын билдиришкени өкүндүрөт. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт демекчи, көйгөйлөрдү дайыма жашырып жүрө берүү мүмкүн эмес.